Азыркы күндө Кыргызстанда ырчылар чынында жүздөп саналат. Албетте, алардын баарынын эле ырлары популярдуу болуп, авторун таанымал кылып жиберген даражада эмес. Бирок кыргыз эстрада жылдыздарынын арасында төбөсү көрүнүп, алдыңкылардын катарын бербей келгендери да ондоп саналат. Алгач атактуу болуп, элге таанылып, андан кийин кесибине айкалыштыра бизнес ачып алган ырчылар да жок эмес. Шоу-бизнес өкүлдөрүнүн ар бир үчүнчүсүнүн дүкөнү, сулуулук салону, кафеси, чайканасы, бир сөз менен айтканда жеке бизнестери бар. Барометр KG кыргыз шоу-бизнесинин бизнес-вумен айымдарын тизмектеди. Анжелика Кайратовна. Ырчи Анжеликанын жеке бизнеси алгач сулуулук салонунан башталып, аягы тармактык бизнес менен жыйынтыкталат десек болот. Дегенибиз, Кайратовнанын Борбор калаада жеке сулуулук салону, мода үйү, дизайнерлик үйү, соода түйүндөрүндө өзүнүн атына кийим саткан дүкөнү бар. Жана ал акыркы учурда айрым тармактык бизнестердин да өкүлү болуп келет. Анжеликанын автордук Бактылуу айым деген теледолбору да бар. Ырчи бизнес менен гана алектенип калбастан, өзүнүн сүйүктүү кесиби ырчылык менен да жогорку деңгээлде иш алып барып келет. Байма-бай жаңы ырларды жаздырып, өзгөчө клиптерди тартканга да жетишет. Эң кызыгы, ырчи ошол эле учурда 3 кызына татыктуу тарбия берип, чет өлкөдө бат-баттан эс алып келүүгө да жетишет. Самара Каримова. Каримова элге кубулжуган үнү, сулуулугу менен гана эмес, актёрдук чеберчилиги менен да таанылган. Бул ырчы да Кыргызстандын шоу-бизнесиндеги бизнес-вумендердин катарын толуктайт. Самаранын учурда Ош шаарында жеке сулуулук салону, Самара чайканасы бар. Ырчы жолдошунун сүйүктүү жубайы, бир кыз, 2 уулдун татыктуу апасы. Малика Дина. Динара Акулованын кызы Малика Дина Борбор калаада жайгашкан соода түйүндөрүнүн биринде бут кийим жана белгилүү брендти, көз айнек, сөйкө, кол сааттар саткан жеке дүкөнү бар. Малика учурда бир кызды тарбиялап өстүрүүдө. Асем Токтобекова. Асем Токтобекова бир гана ырчылык менен чектелип калбастан, актрисалык кесипти да аркалап келет. Актриса жараткан ролдор көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланып келет. Ал түгүл, ырчы жеке режиссерлугу астында кино тасманда тарткан. Ырчы Асем деген аталыштагы сулуулук салонунда ачты. Гүлнур Асанова. Асанова ырчы жана актриса. 2018-жылы Салкын ай аттуу сулуулук салонун ачкан. Бактыгүл Бадыева. Бактыгүл Бадыева учурда ырчылыктан алыстап кеткенине көп убакыт болду. Ал эркеле сулуулук салонун жетектеп келет. Ырчы учурда сүйүктүү жубай жана 3 кыздын апасы. Неля Нуркулова. Урмат Үсөновдун жубайы Неля Нуркулова буга чейин эч кандай бизнес менен алек болбой келген. Бирок жылдыздуу түгөйлөр жакында жеке жыппар жыттуу атырларын чыгаруунун алдында турушат. Атырдын презентациясы 29-30 апрелде өтө турган жеке концерттеринде болуп өтмөкчү. Айперик Кубик кызы. Айперик Кубик кызы өткөн жылы гүл дүкөнүн ачканын сүйүнчүлөгөн. Бирок эмнегедир ырчынын аталган бизнеси тууралуу толук маалымат жок. Кубик кызы учурда 2 уулдун апасы.